Азыр 21-кылымда жашап жатабыз, бирок бардык эле өлкө эмансипация деген эмне экенин биле беришпейт. Дүйнө жүзүндөгү кээ бир өлкөлөрдө аялдарга болгон мамилеси абдан жаман. Керек болсо аларды сатып буюм катары мамиле кылышат. Бул өлкөлөрдө аял болуп төрөлүү бактысыздык. Бул кайсы өлкөлөрдө экенин айтып баштаардан мурда бизге катталып лайк басып коюңуздар. Булардын сап башында эле Афганистан турат. Афганистан 2001-жылы демократиялык өлкөлөрдүн катарына кирген жана Талибан кыймылы кулаган. Талибан кыймылы убагында аялдардын укуктары жок болгон, бирок көптөгөн нерселер бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган. Кыздар тирүү товар катары кабыл алынат. Көпчүлүк убакта сатылып же болбосо карызынан кутулуу үчүн берилип кетет. Статистика боюнча карасак, 10 кыздын 9-у эркектер тарабынан зордук зомбулукка учураган. Бирок бул өлкөдө эркектерге каршы сотко берүү мүмкүн эмес. Ал эми аялдардын орточо жашоо убактысы 45 жаш. Жана кыздар өздөрү күйөө тандап алышпайт. Алардын ордуна үйдүн улуусу чечет. Экинчи орунда Индия турат. Бул өлкөдө ар бир 3-чү аял кыз боюнда бар боло турган болсо, абортко барышат. Себеби бул өлкөдө кол ээлөөчүлүк дагы эле бар. Ал эми аялдарга карата кылмыштуулук ар бир 20 мүнөт сайын болуп турат. Аялдар иштөөгө милдеттүү, бирок алардын айлыгы эркектердикинен 2 эсе аз төлөнөт. Жесир аялды болсо экинчи аялды калышат. Бул өлкөдө касталык система дагы чоң ролду ойнойт. Өйдөдөгү касталыктар ылдыйгы кастадагы аялдар менен каалаган нерсесин кылышат. Ал үчүн алар жоопко тартылбайт. 3-чү орунда Конго турат. Бул өлкөдө көп жылдар бою согуш болгон. Тынчтыктын орногонуна 10 жыл гана болду. Бирок дагы эле аялдарга болгон зомбулук күч алып турат. Бириккен Улуттар уюмунун айтуусу боюнча, бул жакта жылына 400 миңден ашуун аял зомбулукка учурайт. 4-чү орунда Сомали турат. Бул өлкөнү аялдарга карата эң ташбоор өлкө деп дагы айтууга болот. Анткени бул өлкөдө дагы эле 95% кыздарды, мындайча айтканда, сүннөткө тургузушат. Бирок бул процесс көп учурда ийгиликтүү өтпөй, кыздар инвалид болуп калышат. Аялдарды буюм катары көрүшөт. Керек болсо койлорго алмаштырып да алышат. Атайын аялдарды сатуучу базарлар дагы бар. Бул жерде элементардык адам укуктарына ээ эмес. 5-чи орун Сауд Аравия болуп эсептелет. Бул өлкөдөгү аялдар күйөөсүнүн макулдугусуз эч нерсе кыла алышпайт. Тышка күйөөсүз чыгуу бул өлкөдө тыюу салынган жана эркектердин уруксатысыз иштеп же болбосо окууга да тапшыра алышпайт.